Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу Honda Step Wagon RF1 унаасынын сүйүүчүлөрү. Биз силерге бул жерде сатылып жаткан Honda Step Wagon RF1 унаасын силерге тартуулайбыз. Бул унаа сатыкка коюлуп жатат. Бул жерде ээси дагы турат. Биринчи силерге унаанын жылы объемун силерге тааныштырып коелу дагы. Унаанын жашоосу тууралуу силерге маалыматты берели. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, бул унаа өтө таза, бирок бул жерде бир-эки мелкий иштери бар экен, лобовой жактардан. Бирок калган жактары жакшы дейт. Жылы 2000-жылы чыгарылган 2 объем, коробкасы өзүңүздөр жакшы билесиздер, автомат, баасы 4-5 сурап жатыптыр. Телефон номерин жакшылап жазып алыңыздар. 0703 49 44 78 деген номер. Ал эми пробегти сурасаңыздар 349 000 км жүрүптүр. Эми бул жерде унаанын ээси менен сүйлөшөлү. Ассаламу алейкум. Аке, кандайсыз? Жакшы. Бул унааңыздын состояниясы кандай беке? Ходовой жактары жасала турган барбы? Максатыңыз эмне, сатыштын максаты? Ходовойн полный жасадым. Мотор жаңы басылды, привозной. Мотор жаңы басылды? Жаңы басылды. Коробка өзүнүкү бирок. Коробкасы өзүнүкү? Коробка өзүнүкү. Мотор жаңы моторду басканыңызда канча болду? Моторду жаңы басканыма где-то 2 ай болду да. 2 ай болду? 2 ай болду. Машина айдалбай эле турат мындай. Күнүгө жумушка барам, кайра келем болду ушу. Бул эч кандай таксиге деле чыкпай турбайбы? Жок, азыр таксиде эмес. Бул мисалы канчадан бери сиздин колуңузда турат? Менин колумда так 3 ай 4 айдан бери турат да. 3 ай жакында эле алган экенсиз. Жакында эле алгам ушу. Мисалы үйүңүзгө канча километр жолдун узактыгы? Жолдун узактыгы үйгө чейин 4 километр. 4 километрге барып келип, жумушка эле барып келет экенсиз да? Жумушка эле барып келем, башка эчтеке кылбайм. Эч кандай жүктү дагы жүктөлбөйт экен, өзүңүз барып, өзүңүз келет экенсиз да? Өзүм барып эле өзүм келем болду. Такси кылбайм мен өзүм делем. Анда эмесе, урматтуу мекендештер, биз силерге ички арткы салондорун көрсөтөлү дагы. Аягында бул байкенин унаасынын боло турган баасыны сурайлы. Сиздер өтө күтүп турган болушуңуздар керек. Бизден алыстабай туруңуздар. Honda Step Wagon RF1 үлгүсүндөгү унааны издеген мекендештер өтө көп болот деп ойлойм. Ошондуктан мен сиздерге жакшы кылып баары жокторун көрсөтүп берейин. Мына дөңгөлөктү деле көрүп коюңуздар. 195 65 15 размерде экен. Титан дискада турат. Ал эми арты жактарына карасаңыздар, мына багажниктагы орто абалда. Ички салондорунан көрүп коюңуздар. Отуруштары деле таза. Өзүңүздөр көзүңүздөр менен жакшылап карап байкап туруңуздар. Ал эми сол капталынан дагы сиздерге көрсөтөйүн. Мына арткы көрүнүштөр дагы, мисалы багажникте дагы сурасаңыздар, бул жакта эч кандай капотко урулган, жасалган, сүзүлгөн жерлери жок. Бунун үстүндө мына өзүнчө бул спойлер болуп калат ошондой экен. Спойлер, бул жагында болсо багажник. Атайын ушундай жүк ташыганга багажник коюлган. Бул жагын көрүп турасыздар. Ал эми бул жактан дагы сиздерге киргизип, ички салонду сол тарабынан, пассажир тарабынан дагы көрсөтүп коеюн. Байке, бул жак ачылабы? Ачып эметип койсоңуз, арткы жактарын дагы көрсөтүп коеюн. Эми сиздерге дагы бир жолу бул унааны далилдеп берейин. Өтө отуруштардын таза экендигин. Мына бул жагын караңыздар. Мына өтө таза. Мына бул жагынан да көрүп турасыздар, эч кандай химчистка жасалган эмес. Чынында эле үйдө сакталып, жумушка эле барып келгендиги байкалып турат. Эгерде сиздер Ош, Бишкек, Москва, Бишкек, Ошко каттаганга издеген болсоңуздар, же болбосо үй бүлөгө издеп жүргөн болсоңуздар, ушул истепти дагы сиздерге сунуш кылабыз. Мына көрүп турасыздар. Панель жактарын дагы сиздерге жакшы бир көрсөтүп коеюн. Өтө таза. Жерде мындай жүк салынып, сызылып, түртүлгөн жерлери жок. Мына эшиктин бул жерлерин дагы көрсөңүздөр болот, тазалыгын. Ал эми дагы бир жолу бул жагынан сиздерге арты жагын көрсөттүк. Алды жагын дагы бир жолу көрсөтүп туруп, мотор жагын дагы сиздерге бир көрсөтүп коелу. Бул мотор привозной мотор экен. Жакында эле басылыптыр.
почти сіздер айдай берсеңіздер болот деді. Тағы бір жолы азыр ээсинен сурап көрөбүз. Байке, мунун мындай негизи жасала турган жерлери барбы? Жасала турган жери ошо мелкий эми лобовой ичине трещинасы бар. Мотор жагынан айып жок да. Айып жок, Айып жок. Кадыбайлардын өзүңүз баарын которуп койдуңуз. Кадыбай полный котордум. Болгону артына 2 дөңгөлөк алыш керек. 2 дөңгөлөк, 2 дөңгөлөк алыш керек. Жана ошо калган баары жакшы эле. Эми байке, жүрүңүз, бергениңизче мындай жакшы кылып көрсөтүп туруп, ушу унааңыз дагы мага чынынан жакты, бирок мен акчам болгондо ушул сиздин унааңызды алып коймокмун да. Байке, бир реальный сизге бир чыныгы жакшы клиент чыкса канчага бересиз байке? Максатыңыз канча? Канчага берип салайын дейсиз? Келип сүйлөшсөк болот. Эгерде мындай чыныгы клиент болуп келсе, бир сүйлөшсөңүздөр болот экен да, кичине түшүп берет экенсиздер да. Беребиз да. Мисалы канча доллардын тегерегине түшүп бересиз байке? Негизи 4,5 сурап жатыпсыз. 5.000 тегерек. 4.000 доллардын тегерегине түшүп берет экенсиз да байке? Аны урматтуу көрүүчүлөр, сіздерге дагы бир жолу бул тарабынан көрсөтүп коеюн. Алыскы жагынан дагы көрүп алыңыздар. Ош Бишкекке жана семьяга издеген мекендештер болсо, биз сіздерге сунуштайбыз. Honda Step Wagon RF1 үлгүсүндөгү унаа. Номерди аягында дагы бир жолу сіздерге кайталап коебуз. 0703 49 44 78-ге чалыңыздар. Байке, атыңыз ким? Менин атым Азиз. Азиз байкеге унаанын ээси Азиз байкеге чалыңыздар дагы. Ушул унаанын боло турган баасына сураңыздар. Сіздерге ушул унаа насип болсун. Сіздерде ушул сыяктуу сатылып жаткан унааңыздар же болсо үйүңүздөр, офистер болсо бизге сунуш берсеңиздер болот. Биз сиздер үчүн көрсөтө беребиз. Байке, сиздин унааңызды кайсы жерден клиенттер келип көрсө болот? Адресиңизди айтып койбойсузбу? Ушу Вайна Антоновка авторынокко бир остановка жетпейт, ушу трассада эле турат ушинтип. Байке, эгерде сиздерге наличка акча беремин, келиңиз жолго десе, сиз авторынокко чыга каласызбы? Чыга калабыз. Түшүнүктүү, онда адрес деле түшүнүктүү болду. Авторынок эле жакын жерде турат. Автоунактан Дорбор калаага 1 километр ылдый жүргөнүңүздөр деле бул жерде Фрунзе 142 даректе жолдун боюнда, остановканын алдында негизи ушул жерде турат. Ушул жерден деле жолдун боюндан көрүп, издеп таап сүйлөшсөңүздөр болот. Биз сиздерге көрсөтүп бердик. Видео жаккан болсо сөзсүз түрдө лайк басканды унутпаңыздар. Каналга жазылыңыздар. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.